Урматтуу мал ээлери, урматтуу фермерлер, эгерде сиздин уйдун желини шишип атса, кызарып атса, сааган убакта ооруп атса, сүтүнүндө, сааган сүтүндө көк аралаш бир хлопья чыгып, же болбосо кан аралаш чыгып атса, бул ооруну кантип айыктыруу жолун бүгүн сиз билесиз. Ассаламу алейкум. Бүгүн сизге ушул уйлардын мастит оорусу же болбосо желиндин уйку безин сезгениши боюнча мен сиздерге айтып берем. Бул эмнеден чыгат? Бул малдын багуу шарты антисанитария болсо, чыла болсо, бизде жанагы инфекциялар бар, стрептококки, стафилококки деген, ошолор желинге кирип, ошол жерден желин оорунун сезгенишин пайда кылат. Мунун жолдору кандай? Жана мен айтып аткан маститтин да түрлөрү бар. Гнойный мастит, серьезный мастит дегендер бар. Буларга биринчиден айыктыруу жолдорун айтып берсем, камфорный масланы жакшы желинди жуугандан кийин камфорный масланы сүйкөш керек. Бул болсо ысытып, кан жүгүртүүсүн жакшыртат. Андан кийин бизде мастисан деген гелдер бар. Жана молочный катетер менен үрпү алып кылуу 5 граммдан 20 граммга чейин ошол желинге куябыз. Андан сырткары антимикробный препараттардан, антибиотиктерден, мына бизде бул жерде амоксипро деген турат. Бул 15 кг 1 мл 15 кг тирүү салмакка эметилген, багытталган. Андан кийинки широкий спектр действия болгон пенстреп дегендер бар. Бул практикада өтө көп колдонулат. Бул жерде стрептомицин, пенициллин, новокаин аралашкан эң жакшы күчтүү дары. Бул жанагы стафилококк, стрептококк инфекцияны өлтүрө алат да, өлтүрөт, жакшы өлтүрөт. Урматтуу фермерлер, малды дарылоодо Кыргызстандын райондорунун бардык аптекаларынан жана Байдыккан агромаркетинен ушулдай сапаттуу дарыларды алсаңыздар болот.